Üçüncüsü, Allah Taala'nın yolunda күрөшүп жүрүү. Өзүңдүн нәпсиңе рат кылуу. Өзүңдүн каалооңо рат түртүү. Күнөөдөн өзүңдү сактоо. Бул өтө чоң күрөш. Андан кийин төртүнчүсү, дайыма даарат менен жүрүү. Даарат менен жүрүүдө чоң маселе бар. Бул суннату муаккада. Бул нур үстүнөн нур болот, машалла. Даараттын үстүнө даарат алуу, дааратка мисалы уага келди, дааратың бар, бирок убакыт бар экен, дааратың жок болсо дагы даарат алып коюу. Же болбосо намаз убактысы болбосо да дааратты жүрүү, машалла. Бул нур үстүнө нур болот. Шейхтерден бири айтат, Абулай Самарканди рахимулла даарат бабында мындай деп айтат. Момун үчүн дааратты жүрүү эки эшикти ачат. Биринчиси Аллахтын ибадатына эшик ачат, экинчиси болсо жүрөктүн калпты ача турган амалдарга ачат дейт. Ал зикир оңой болот, Кур'ан окуш оңой болот экен, адамдар мамиле кылыш оңой болот экен, машалла. Дагы бир жерде айтылат экен, эгерде де силерге душман келген болсо, о султан болсун, мейли падиша болсун, мейли башка мындай бир бийлик ээси болсун, эгерде сен даараттуу болсоң дейт, ал сага зыян келтире албайт дейт. Шайтан алейхи лаана даараттуу жүргөндөрдөн коркот экен. Билесиздерби? Эмне үчүн? Анткени себеби ал ачык айткан. О Алла, мен сенин пенделерин көпчүлүгүн сага нааразы болгон акыбалды алып келем. Дегенде Аллах айтты, ооба деди. Бирок сен менин таква пенделериме кол сала албайсың деген. Ал эми таквачылыктын энеси бул дайыма даараттуу жүрүү дейт алымдар, машаллах. Бешинчиси, ата энеге дайыма баш ийүү. Демек, машалла, Тамбигил Гафилин бул китепте ушул айтып аткан, ата энеге баш ийүү туугандар. Ата энеге баш ийүү бул зарыл, субханалла. Зарыл, ата энеге баш ийүү бул зарыл. Унутпагыла, үммөттүн жок болуп кетиши, сенин тукумуңдун куйругу үзүлүп калышы, курт болуп кетишин бир жолу, бул сенин ата энеңе мындай айтканда баш көтөргөн, бой көтөргөндөн башталат. Унутпагыла. Анткени Аллах андан кийин сен ата энең мындай өкүмгө Аллах Таала Куранда өзүнүн буйру намаз окула, ата энеге баш ийгиле деп жазган. Билесиңер ушуну? Ата эне деген сөз бекер айтылган эмес. Субханалла. Демек, тукум курт болуп кетпесин кыргызыбызда. Үммөттүн башы жок болуп кетпесин. Үммөт жок болуп кетпесин. Билесиңер эмне үчүн? Качан ушул нерсе ата энелер сыйланбай калганда, 3 поколение өтө турган болсо, сыйланбай. 4-чү поколение билесиңер, баланын кереги жок деп баштайт. Анткени себеп 3 поколение сый көрбөгөндөн кийин 4-чү поколение булардын кереги жок экен деп айтат. Адам акылына ушул нерсе келип калат. Ошол себептен биз бир тууганчылыкты куруу, ата энени сыйлоо, машалла, бизге